Саламатсыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер Халва шоу теледолбоорун көрүп жатасыздар. Бүгүнкү биздин көңүл ачуучу теледолбоорубуз би ансамбльдердин ортосунда таймаш болмокчу жана коноктор менен сиздерди тааныштырып кетели. Оң тарабымда Акманай би ансамбли, анын кыздары Медина Уланова жана Айсезим Акылбек кызы. Кош келиңиздер. Буга чейин биз Акманай би ансамбль менен аябай көп убакыт бою таанышканбыз, көп эле убакыт өттү. Жана айта кетиңиздерчи, Медина, азыркы учурда биздин теледолбоорубузга кандай жаңылыктар менен келип отурасыздар? Биз декабрда келгенбиз. Экинчи жолу, анан үчүнчү жолуна бүгүн келип отурабыз. Бизде 3 мартта, ушул жылдын 3 мартында 1 жылдыгыбыз болду. Эң сонун, куттуктайбыз. 1 жылдыкты ошо кандай тостуңуздар, өзгөчө кандайдыр бир концерт уюштурдуңуздарбы? Эми уюштура деп атабыз. Мен өзүм кырсыкка кабылып, анан болбой калып, эми өзүмө келип, анан уже эми жаңыдан киришип жатабыз десек болот, э? Жаңыдан киришип жатабыз. Эң негизгиси ал кырсык сиздин ошо карьераңызга эч кандай тоскоолдук жараткан жокпу? Жаратты, ошондуктан токтоп калды да. Бирок баардыгы алды да. Жакшы болуп кеттик. Эң сонун. Айсезим, айта кетиңизчи, азыркы учурда Кыргыз Республикасында, Кыргызстанда өзгөчө бийдин абалы кандай болуп жатат? Азыр Рамадан айында азыр деген бийлер дагы, тойлор дагы токтоп калды. Бирок буюрса азыр уже орозо бүтүп, кайра улантып баштадыбыз. Айсезим, айта кетиңизчи, бийчилерге кандайдыр бир чет өлкөлүк конкурстарга катышуу тажрыйба береби? Сиздердин өздүк тажрыйбаңыздарда ушундай учурлар болду беле же пландап жатасыздарбы? Ооба, жакында дагы бир конкурстарга катышууга предложениялар келип атат. Ошо группа менен бирге катышайын деп чечиттик. Эң сонун, жакшы жаңылыктар жана жакшы пландар менен келип отурасыздар. Баарыбызга белгилүү болгондой эле, Халва шоу теледолбоорунун алкагында ар бир команданын өздүк аталышы бар. Жана бул жакта биз Акманай жана Баян би ансамбли деп койсок, чогуу катышуучулар менен сүйлөшүп, бул кызыксыз болуп калат окшойт деп ойлондук. Ошол себептен ар бир команданын өзгөчө бир аталыштары бар болот. Жана сиздердин аталышыңыздар менен бөлүшүп коюңуздар. TikTok болсун. TikTok командасы болсун. Кабыл алдык, эмесе карама-каршы команда менен учурда таанышып алалы. Менин сол тарабымда Баян би ансамбли, учурда биздин теледолбоорубуздун алкагында Айгерим Мурзакулова жана Элиза Капарова келип отурушат. Кош келиңиздер. Саламатсызбы? Саламатсыздарбы? Жана айта кетиңиздерчи, биринчи кезекте Айгерим бизге Баян би ансамбли тууралуу кыскача маалымат берип кетиңизчи. Качан түптөлдү эле, кимдин идеясы болду? Саламатсыздарбы баарыңыздарга? Мен биринчи эле айта кетсем, бул Баянга кошулганым өзү аз эле болду, 1 жылга жете элек. Анан бул Элиза өзү көптөн бери бийлеп жүрөт. Анан бул группанын ачылганына уже быйыл 10 жылдыгы болду. 2 январда ачылган. Негизи биздин жетекчибиз Гүлмира Шырматова азыркы учурда Жалалбатта. Келе албай калды. Ошол. Эң сонун, жоңузга рахмат. Бирок айта кетиңизчи, Баян би ансамбли 10 жылдан бери иштеп келип жатат экен. Эгерде толугу менен катышуучулардын санын алганда канча түзүп калат? Бул убакка чейин 50ден ашуун кыз бийлеп чыккан. Азыркы учурда 25 кыздай бийлейт. Биздин негизги группабыз Жалалбатта. Анан Бишкекке көп суроолор, талаптар болгон үчүн бул жака ачылды, 1 жыл боло элек. Байкасак, сиздердин костюмуңуздарды Баян би ансамбли элдик бийлерди гана бийлейби же заманбап стилдерди дагы бийлейсиздерби? Негизи биздин репертуарда 15тен ашык бийлер бар, 15тен. Улуттук бийлер, ар улуттун бийлери. Элиза, өзүңүз кантип туш болуп калдыңыз? Канча жыл болду Баянда бийлеп жатканыңызга? Мен Баянда бийлегениме 1 жылдан ашып калды. Мен Баянга келгеним аябай башкача болду мен үчүн. Мен байкабай эле отуруп, Instagram көрүп отуруп, кандайдыр бийчилердин аккаунтуна кирип кеттим. Историяларды көрүп атып. Өзүңүз билбей калыптырсыз? Өзүм билбей калдым. Историяларды көрүп атып, ушундай бийчи кыздар керек дегенден мен бул шанс бир эле болот го деп ойлогом, анан шашып эле. Буга чейин сиз өзүңүз бийлеп жүрдүңүз беле? Буга чейин жок, бийлеген эмес. Бийлеген эмессиз, жөн гана Баянга эч нерсеге катышкан эмесмин.
Эң сонун жообуңузга рахмат. Жана сиздердин командаңыздардын аталышы кандай болот? Биздин командабыздын аталышы Instagram болсун. Instagram командасы байкасаңыздар, бул жакта социалдык тармактардын жана би ансамбльдердин ортосунда таймаш болмокчу. Бүгүн урматтуу телекөрүүчү, сиз Instagramда көп турасызбы же TikTokто көп отурасызбы? Биз байкай алабыз. Кимди колдойсуздар? Баяндыбы же Акманай би ансамбльдарынбы? Чогуу байкай алабыз. Биз болсо биринчи кезекте сергек сезимдерине ээ бололу. Дал ушул сергек сезимдерин биздин Nitro Fresh'ы стартууламакчы. Жаңы Nitro Fresh'ты тосуп алыңыздар. Сергиткен газдалган суусундук биздин Халва шоу теледолбоорунда алкаганда бүгүн биз 3 жаңы жаркын даамдарды татай алабыз. Булар апельсин, классика, манго, кулпунай. Ар бир ууртамда витаминдердин комплекстери бар жана бул суусундук энергетикалык суусундук болуп саналбайт. Эмесе биз сергек сезимдерине ээ болуп туруп, ууртап туруп жана оюнубузду баштамакчыбыз. Бүгүн биз Халва шоу теледолбоорубузда 6 оюнду ойномокчубуз жана биринчиси фейк же фейк эмес деп аталат. Бул оюндун маңызы фейк кабар менен реалдуу жаңылыктардын айырмасын аныктоо. Ар бир командага биз 3 жаңылыктарды даярдап койгонбуз. Алар дүйнө жүзүнөн алынган жана команданын катышуучулары бул кабар фейкпи же фейк эмеспи аныкташ керек. Ар бир командага ойлонууга жаңылыктардан кийин 20 секунд убакыт берилмекчи. Ким көбүрөөк жаңылыктарды туура тапса, бир халва балга ээ болот. Кимибиз биринчи бул оюнду баштап беребиз? Instagram же TikTok? TikTok группасы баштап берсин. TikTok группасы баштап берсин. TikTok командасы сиздер үчүн жаңылык. Улуу Британияда аракештиктен, алкоголизмден ит айыгып чыкты. 20 секунд сүйлөшүүгө убактыңыздар бар. Бул кабар жалганбы же чындыкпы? Улуу Британияда алкоголизмден ит айыгып чыгыптыр. Сүйлөшүүгө убакыт бар азыркы биздин фейк эмес оюнубуздун алкагында. Ит алкоголик болмок беле. Мушт берип айыгып туруп. Ошондо фейкпи же фейк эмеспи? Сен эмне деп ойлойсуң? Фейк деп ойлойм. Фейк деп ойлойбуз. Фейк деген жоопту кабыл берейинби? Учурда биз биринчи жаңылыгыбызды TikTok командасына окуп кеттик жана бул чындыкпы же жалганбы? Сиздер жалган деп айтып кеттиңиздер. Бул чындык болчу жана сиздерге жана телекөрүүчүлөргө бул маалымат тууралуу айтып кетейин. Эси каза болгондон кийин 2 ит жолбун иттери жайга камалган. Ветеринарлар иттердин конвульсияларына дароо көңүл буруп, жана жаныбарлардын абстиненттүү белгилери бар экендигин аныкташкан. Акыры иттердин бири өлүп, 2 жашар лабрадор Кока аман калыптыр. Байкасаңыздар, жаныбар 1 ай бою оорудан кутулуу үчүн медициналык жактан комада жатыптыр. Кийинчерээк иттер кожоюну уктап жатканда столдо калган спирт ичимдиктерди алар ичкени белгилүү болгон. Ушундай кызыктуу жаңылыктардын бири болуп кетти. Биз болсо азыркы учурда кезекти Instagram командасына беребиз. Instagram сиздер үчүн жаңылык. Нидерландияда мамонттун этинен жасалган фрикадельканы көрсөтүштү. Бул чындыкпы же жалганбы? Менче фейк. Менче да. Ойлонууга Мындай да ого элекмин да. Буга чейин чындык эле. Азыр мамонттор болушу мүмкүн, бирок билбейм. Балким чын. Менче фейк. Анда фейк дер эле. Кайсыл жоопту кабыл алайын? Фейк. Фейк деген жоопту учурда кабыл аламын. Буга чейин биз Нидерландыда мамонттун этинен жасалган фрикадельканы көрсөтүштү деген жаңылыкты сиздерге айтканбыз. Жана бул чындык. Сиздерге маалымат менен бөлүшүп кетейин.
Нидерландыда илгертеден келген тамак тартууланды. Австралиялык стартап жергиликтүү илим жана медицина музейине жүндүү мамонттун этинен жасалган реликтүү фрикаделька тартууланыптыр. Кулинардык рахат жаратууда бир дагы жаныбар зыян тарткан эмес. Даярдоо байыркы сүт эмүүчүлөрдүн ДНКсы, африкалык пилдин генетикалык материалы жана койдун уңгу клеткалары колдонулган. Бул тууралуу The Rambler басылмасы билдирген. Биз болсо учурда айта кетели, ар бир команда тең туура жаңылыктарды табышкан жок жана экинчи жаңылык учурда TikTok командасына. Кытайлык коллекционер 2000ден ашык тиш щеткасын чогултуп, дүйнөлүк рекордсмен болууга үмүттөнөт. Кандай деп ойлойсуздар? Бул чындыкпы же фейкпи? Фейк эмес. Чындык, ну, возможно, же үмүттөнсө. Фейк эмес. Фейк эмес. Чындык. Чындык. Көп ойлонгон жокпуз, фейк эмес, чындык деп ойлоп жатасыз. Чындык ойлоп. Мен учурда чындык деген жоопту кабыл аламын жана айта кетиңиздерчи, өзүңүздөр кандайдыр бир өзгөчө ушундай буюмдарды коллекция кыласыздарбы? Мен эски 1 сомдуктар бар го, ошолорду чогултчум да. Чогултчусуз? Ооба. Айсезим, сиздин тажрыйбаңыз калды беле? Мен китептерди чогултканды жакшы көрөм. Эски болгон китептерди үйдө ушинтип чогулта берем. Китепкана бар экен, үйдө өзгөчө. Биз болсо коллекционер учурда 2000ден ашык тиш щеткасын чогулткан деген жаңылыкты сиздерге айтып кеттим. Бирок тилекке каршы бул фейк маалымат болчу. Биздин командабыз ойлонуп жана фантазиябызды күйгүзүп да ушундай жаңылыкты ойлоп таптык. Кезекти биз азыркы учурда Instagram командасына берели. Instagram сиздер үчүн жаңылык. Модель эркектерди өзүнө тартуу үчүн өзүнүн териси менен атыр жасап чыкты. Фейк. Өзүнүн териси менен. Өзүнүн териси менен. Фейк деп ойлойм. Аккан терби? Же мындай тери? Тери кишинин териси десек болот. Фейк деп ойлойм. Андай болсо керек. Жок, бул жакта эгерде сиз Элиза сурап кетти, кожабы териби деп кеттиңиз. Жок, тери дегенде биздин өзгөчө ушундай терибиз чыгат эмеспи? Ошол да ушул тери менен атыр жасап чыгыптыр деген жак. Фейк деп ойлойм. Мен кайсы жоопту кабыл алайын? Фейк. Фейк. Может, чындык? Фейк деп ойлоп атамын. Сүйлөшүп алыңыздар, бир гана жоопту кабыл аламын. Фейк болсун. Фейк болсун деп Элиза айтып кетти. Модель эркектерди өзүнө тартуу үчүн өзүнүн териси менен атырды жасап чыккан. Бул чындыгында эле болгон. Элиза аябай жакын келдиңиз, бирок айгерим сизге мүмкүнчүлүк бермей койду деп айтсам болот. Бирок бир команда болгондуктан бир гана жоопту кабыл алам. Байкасаңыздар, 29 жаштагы дагы Ванесса Моура, Бразилиядагы баарыбызга белгилүү Сан-Паулу шаарынын модели, эркектердин көңүлүн буруу үчүн өзүнүн теринен атырларды жасай баштаган. Моура биринчи атырдын бөтөлкөсүн 2021 жылы жараткан. Анын айтымында ал эркектерге анын денисинин табигый жытынын жактыргандыгын байкаган жана анын терин ошо атыр үчүн негизги компонент катары колдонот. Кыз ар бир бөтөлкөгө 8 мл терин кошот. Мындан тышкары атырдын курамында мандарин, бергамот жана кызгылт калемпирдин мөмөлүү ноталары бар. Биз болсо кезекти учурда TikTok командасына беребиз. TikTok сиздер үчүн акыркы жаңылык. Америка Кошмо Штаттарында эркек киши 100 күнгө суу астында калды. 100 күнгө суу астында. Ооба. Он мог дышать. Ал өлүп калган да? Мен билбейм. Чындык деп көрөм. Ушунусу жалган деп. Может, чындык. 100 күнгө суунун астында калса. Давайте. Убакыт бүттү. Жалган деп көрөм. Бир жоопту бизге кайтарыңыздар. Жалган деп. Фейк деп ойлойсуздар. Фейк жообун мен кабыл аламын. Бул болсо чындык болгон. Байкасаңыздар, Америка Кошмо Штаттарында окумуштуу 100 күн астында болууну чечти.
Эксперименттердин максаты жөн гана денени сыноо болуп саналат. Эксперименттин натыйжасында алынган маалыматтар уникалдык биологиялык изилдөөгө жардам берерине адис өзү ишенет. Басылманын маалыматына караганда кеп түштүк Флорида университетинин профессору Джозеф Дитури жөнүндө болуп жатат. Ал жакында гана ушу март айынын башынан бери катуу басымдын шарттарында суу астында калды. Экинчи командага өтмөкчүбүз. Азыркы учурда Instagram сиздер үчүн акыркы жаңылык. Японияда эркек киши 10 тонна салмактагы пилди үйүндө багууда. Бул чындыкпы же жалганбы? Пил негизи канча тонна болот? Көп эле болот го. Болушу мүмкүн. Болушу мүмкүн. Кайсы жоопту кабыл алам? Чындык. Чындык жоопту кабыл алам. Буга чейин биз Instagram командасында Японияда эркек киши 10 тонна салмактагы пилди үйүндө багууда деген жаңылыкты окуп кеткенбиз. Жана бул фейк жаңылык болчу. Биз команда менен толугу менен ар бир бул жакта катышуучуну, ар бир команданы толугу менен алар жаңылыкты айырмалабаш үчүн, таппай калыш үчүн өзгөчө жаңылыктарды түзүп койгонбуз. Жана тилекке каршы TikTok, Instagram командасы биздин фейк жана фейк эмес оюнубузда бир дагы жаңылыкты туура тапкан жок. 0-0. Биз болсо экинчи оюнубузга өтөлү. Аталышы Алло, сен кайдасың? Алло, сен кайдасың оюну. Бул оюнубузда команданын 2 кишисинен катышмакчы жана алардын бири экинчисинен Алло, сен кайдасың деген суроону узатмакчы. Экинчиси экранда пайда болгон жерлерди атабастан башка бир инчектер менен, башка сөздөр менен командалашына түшүндүрүп берүү керек. Албетте биринчиси ал жерди табышы керек. Ар бир командага ойлонууга 1,5 мүнөт убакыт берилмекчи жана бул оюнубузду биринчиден болуп Instagram командасы ачып берет. Сиздер байкагандай эле Айгерим жерлерди атабастан түшүндүрмөкчү, Элиза табат. Максималдуу түрдө, бат-баттан түрдө ошол көбүрөөк сөздөрдү тапканга аракет салыңыздар. Жана эгерде түшүндүрмө аябай эле созулуп кетсе, кийинки сөзгө өтсөңүздөр болот. Даярбызбы? Ооба. Instagram командасына 90 секунд убакыт берилет. Убакыт кетти. Элиза, сурап коюңуз. Алло, сен кайдасың? Жок, сөз менен гана. Сөз менен. Сөз менен. Сен жүрөсүң, үйгө бир нерселерди аласың. Маркет, магазин, дүкөн. Жок. Дагы продуктыларды аласың. Продуктовый? Жок, ошол барасың. Барам? Эмне барамбы же ошол жерди айтсаң. Продукты алган барасың, барып көрөсүң. Кийинки сөз сурам да. Сен барып жазатасың аны. Эмне жазатасың? Жакыныраак айтсаң? Көрсөм болот, Көрсөтпөй, сөз менен гана. Колуңду Маникюр? Кийинки сөз сурам да. Сен барып акча аласың ал жерден. Банк? Азыр баары эле кетип отурушпайбы ошол жакачы? Иштейбиз депчи. Россия? Жок. Атайын бир компаниялар менен. Туркиягабы? Жок да, башка ойлойм. Турция? Жок. Германия? Ал жерде көп машиналар болот. Машина базарбы? Кабыл алабыз. Бул дүйнөдөгү эң чоң Убакыт Россиябы? Су? Убакыт кетти. жок. Биринчи жана экинчи сөз аябай жеңил болушту деп айта аламын. Биринчиси негизги түрдө. Анткени сиз унаа базарын таптыңыз, бирок жөнөкөй базарды таппай калдыңыз да. Жемиштерди каяктан аласыз, же болбосо буга чейин продуктыларды каяктан аласыз деп Айгерим сизге суроо узатты. Бирок байкасак, Элиза супермаркеттерде гана ушу продуктыларды алат деп ойлонуп жатамын. Анткени базар деген сөздү таппай калдыңыз. Педикюр деген сөздү тапкан жоксуз. Элиза, жакын келдиңиз. Жана бирок банк, Германия жана унаа базарын таптыңыз. Акыркы сөздү түшүндүрүүгө жетишкен жокпуз. Ошол себептен ар
бир команда, сиздерге мен жардам берип кетсем, бат-баттан тапканга аракет салыңыздар. Азыркы кезекти биз учурда TikTok командасына бермекчибиз. Учурда кезекти биз TikTok командасына берип жатабыз. Жана бул команда канча сөздү туура табат экендигин чогуу санап көрсөк болот. Айымдар даярбызбы? Даярбыз. Убакыт кетти. Сурап коюңуз. Ала сен кайдасың? Биз болсо ал жерге барып, бийлейбиз, машыгабыз, дардынабыз. Машыгабыз, дардынабыз. Зал? Башкача болсо? Машуу зал? Танцевальный зал? Дагы синоним. Кийинкисин сурануу да. Ала сен кайдасың? Мен жуунуп атам. Душ? Азаматсыз. Үйдүн астыңкы подвал жерде атап койдук. Кийинкисин суранабыз. Ош базар менен Киркомдун ортосунда турган жер. Фучика? Дагы ага чейин. Кирком? Андан кийин. Чүй? Бир цвет менен кошулган сөз. Кызыл аскер? Азаматсыз. Египетте 3 бурчтук пирамида. Мен кандай колледжде окуйм? Корейский. Корея. Кийинкиси сурануу да. Биз каякта бийлейбиз? Филармонияда кайсы жеринде бийлейбиз, например? Кол менен көргөзбөйбүз. Зал? Жок. Сахна? Бишкектин балыкчыга эмне менен барса болот? Машина, автобус. Убакыт. Такси. Балким акыркы сөздү түшүндүрүп көрүңүзчү, аягына чейин. Узун. Маршрутка, автобус. Жок, узун, өлө узун. Специальный бир дорога менен барат. Темир жол. Поезд. Азаматсыздар, бирок акыркы сөздү түшүндүргөнгө жетишкен жокпуз. Убакыт болсо балким тапмак экенбиз. Биз болсо байкасак, учурда сиздердин биринчи сөзүңүздөр сиздерге аябай жакын болду, анткени бийчилер катары машыккан жериңиздер. Албетте бул студия болчу, биринчи сөздү тапкан жокпуз. Жана подвал сөзүн атап койдуңуз. Эмесе биз болсо учурда алло сен кайдасың оюнун жыйынтыктап алалы. Буга чейин биринчиден болуп Instagram командасы бул оюнду ачып, жана 3 сөздү туура таптыңыздар. Кол чабуулар, колдоп коелу бири-бирибизди. Биздин экинчи TikTok командасы болсо 5 сөздү туура тапты. 1 халва балды. Биз учурда TikTok командасына ыйгарабыз. 1-0 десек болот. Жана TikTok командасы алды да азыркы учурда. Биз болсо кийинки оюнубузга өтөлү. Аталышы калппы, чынбы? Калппы, чынбы оюнун. Сиздер байкагандай эле биринчи кезекте катышуучулар байкагаңыздар. Экинчи кезекте урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер байкагандай эле менин колумда ушундай кичик карточкалар бар. Анын жарымысында чынбы деген жазуу бар. Ошол эле 50%-ында калппы деген жазуу бар. Жана бул карточкаларды аралаштырып туруп биздин командалардын бир катышуучусуна бермекчибиз. Жана сиздер командалашканы көргөзө аласыздар, карама-каршы командага көргөзбөйсүздөр. Дал ушул карточкаларга байланыштуу окуяны айтып бересиздер. Эгерде катышуучуга калппы карточкасы келип калса, катышуучу калп окуяны ойдон келген ушул окуяны түзүп туруп карама-каршы командага айтып берет. Эгерде чындык туш болуп калса, албетте өзүнүн жашоосунда болгон чындык окуя менен бөлүшүш керек. Сиздердин эң негизги бул жакта милдетиңиздер бул карама-каршы команданы тең тайлашуучуну алдап кетүү болуп саналат. Алар сиздердин карточкаңыздарда кандай жазуу экендигин таппай калышы керек. Эгерде таппай калса, албетте сиздер 1 халва балга ээ болосуздар, жана тескеринче бул оюндун алкагында команда 2 халва балга ээ боло алат. Мен болсо биринчи кезекте карточкаларды аралаштырайын, жакшылап аралаштырып, жана таратамын. TikTok bir карточканы алып коңуздар. Instagram. Биз болсо карточкаларды тараттык. Бир нече мүнөттөрдөн кийин биз командалардын окуяларын укмакчыбыз.
Калппы чынбы оюнун баштамакчыбыз. Буга чейин карточкаларды биздин катышуучуларга таратып койдук. Жана биринчиден болуп бул оюнду TikTok командасы ачып бермекчи. Кимиңиздер окуяны айтып бересиздер? Мен айтып берем. Айсезим, кызык болуп жатат. Бөлүшүп коюңуз. Бул окуяны мага апам айтып берген. 3-4 жашарымда экен. Менин бөлөм туруп эле кол көзүмө кирип кетиптир. Ошодон кийин где-то 1-2 ай вообще көзүмдү ачпаптырмын. Анан бир жолу апам жолдо баратып, бир эжеге жолуп калыптыр. Чын эле ойноп баратканда дагы көзүм ачпай, тамак жеп атканда да ачпай, чын эле көзүм жумулуп, бир нерсе кылып жүрөптүрмүн. Апам айтып берген эле мага. Анан кийин ошо жолдон баратып, бир эжеге жолуп калып, ошол эже менен сүйлөшүп, мынтип мындай сыйкырланып дегендейчи, ошолорго бир окутушуптур. Анан кийин көзүмдү ачыптырмын ошодон кийин эле. Эртеси күнү элечи. Ага чейин бирок көзүмдү вообще ачпаптырмын. Кызыктуу окуяны учурда Айсезим бизге айтып кетти. Азыркы учурда Instagram командасы Айгерим, Элиза кандай деп ойлойсуздар? Бул чындык окуябы же калп окуябы? Калп деп ойлоп атам. Мен жеке оюм. Сүйлөшүңүздөр, маек куруңуздар, балким кааласаңыз суроолорду берип көрүңүздөр. Мындай окуялар. Болот да. 2 ай көзүн ачпай жүргөндөн, 2 ай көзүн ачпай жүрө албаса керек же болот. Мен өзүм мындай ишенген эмесмин, бирок мага апам айтып берди эле да. Ошол көзү ооруп ача албай жүрүшү мүмкүн. Коркуп калганын айтты эле. Ойлонуңуздар, мен жардам бере албайм, Элиза мени карап жатасыз. Бирок мен Кандай деп ойлойсуздар? Макул Элизага кошулайын. Чындык деп ойлоп жатасыздар. Толугу мененби? Ооба. Ойлондукпу? 100%га азыркы учурда ойлонуштурдук, кабыл берейинби? Учурда бизде Instagram командасы бул TikTok командасынын окуясын чындык деп айтып кетишти. Карточканы көргөзүп коюңуздар. Бул калп окуя экен, жана Instagram командасы туура эмес тапты. Кайсыл жерде алдап кеттиңиз? Толугу мененби? Жок, чын эле бул окуя болгон, бирок 2 ай эмес, где-то 1,5 жумадай көзүмдү жумуп жүрүптүрмүн. 1,5 жумадай. Бул жакта убакыт менен Айсезим алдап кетти. Кезекти болсо биз азыр Instagram командасына бермекчибиз. Кимиңиздер окуя менен бөлүшөсүздөр? Элиза. Элиза, айтып бериңиз. Адам спорт менен машыгып жатканда музыка укса, анын натыйжалуулугу 20% жогору болот экен. Бул чынбы, жалганбы? Сиз окуя эмес, бизге кызыктуу факттардын бирин айтып кетейин дедиңиз, Менде окуя жок болуп калды. Оюма эч нерсеге келбей койду. Кабыл алабыз. Учурда кыскача бир маалымат берип кетти бизге Элиза. Окуя болбосо дагы маалыматты кабыл алабыз. Жана тең тайлашуучулар, бул чынбы же калппы? Чын го дейм. Чын эле адам машыгып атканда музыка менен мындай көңүлү дагы көбүрөөк болот. Чын эле. Чын деп ойлойбуз. Чындык жообун учурда TikTok командасы айтууда. Кабыл алабыз. Карточканы көргөзүп коюңуздар. Бул чындык экен, жана Instagram командасы алдаганга жетишпей калды. Байкасаңыздар, TikTok командасы биринчи кезекте окуясын таптырган жок, жана Instagram'дын командасындагы окуясын туура тапты. Ошол себептен сиздер 2 халва балга ээ болосуздар. Жана жыйынтыктаганда 3-0 алдыда TikTok командасы келе жатат. Биз болсо достор менен байланыштуу оюнубузга өтмөкчүбүз. Аталышы Алло Доске. Алло Доске оюну. Бул оюнубузга албетте сөзсүз түрдө ишенимдүү дос жана уюлдук телефонубуз керек болмокчу. Анткени команданын катышуучулары жакын досуна чалып биздин экранда пайда болгон суроону узатмакчы. Ал суроонун варианттары бар болот. Эң негизги эрежелердин бири карама каршы команда бири-бирине тамгаларды бермекчи. Телефондо дал ушул тамгадан достун аталышы башталышы керек. Биринчи кезекте тамгаларды бири-бирибизге берип коелу. TikTok, Instagramга кайсыл тамганы бересиздер? Биз Instagram'га
ороrak кылып тамгасын берели. Тамгасы берилди. Instagram, TikTok'o тамганы беребиз. Биз тамгасын беребиз. Тамгасы берилмекчи. Жана Алодоски оюнубузду биринчиден болуп биз Instagram командасынан баштамакчыбыз. Кимибиз чалат, телефонду алып, тамгасынан баштап, жакын адамыңыздарды истесеңиздер болот. Каалаган эң негизгиси тамгасынан башталышы керек. Байкасаңыздар, Элиза алыс кетпей, өзү дагы аты Эден башталат экен, өзү чалайын деп баарын колго алды. Чала берейин. Кимге чалабыз? Элхан деген группалашыма чалайын. Группалаш досубузга чалат экенбиз, Элхан аттуу мырзага. Динамик түгүзүп, микрофонго жакыныраак кылыңыз. Элхан, дароо. Алганда Алло, Элхан. Суроо кет. Кандайсың? Мен сага азыр суроо берем, жооп берип койчу. Давай. Адам башын дубалга урганда саатына канча килокалория жогото алат? 200, 150, 250 килокалория. 250 килокалория. 150, 200, 250 экен. 150? 200? Хорошо. Рахмат. Бүттү, суроо бүттү, 200 айтып кетти. 200 деп айтты. Адам башын дуалга урганда саатына канча килокалория жоготот деген суроону биз азыркы учурда узаттык. Элиза, өзүңүз кандай деп ойлойсуз? Ошо ортосу 200 болот го дейм. 200 деп ойлойсуз. Может 150. Тең талашуучулар балким билесиздерби туура жоопту? Дуалга Кызыктуу суроо болуп кетипти. Чындыгында баарыбызда ар кандай учурлар болот жашообузда. Дуалгада да башты урган учурлар болот. Жана изилдөөчүлөр сөзсүз түрдө бул дагы нерсени изилдейин деп чыгышыптыр. Жана туура жоопту биз билип алалы. Элхан буга чейин бизге 200 килокалория деп жооп узатты. Адам башын дуалга урганда саатына канча килокалория жогото алат деп айтып кеттир. Башыңызды дуалга уруп, сиз саатына 150 килокалория жогото аласыз. Тилекке каршы Элхан бизге туура жоопту узата алган жок. Биз болсо кезекти учурда TikTok командасын бермекчи. Сиздерге тамгасы берилди. Байкасак учурда Медина өзү чалган жатат. Раянага чалалы. Өзүнүн группабызда билет. Акыркы жолу Раяна менен качан сүйлөштүңүз эле? Күндө жолуга. Күндө жолугасыздар. Жакын адамдардын бири десек болот. Алло, Раяна. Халва шоуда суроого жооп берип койчу. Кимдин сакалы тез өсөт? Сары чачтуулар, кара чачтуулар, кызыл чачтуулар. Убакыт кетип жатат. Кимдин сакалы тез өсөт? Сары чачтуулар, кара чачтуулар, кызыл чачтуулар. Кара чачтуулар? Эмне, кара чачтуулардын сакалы тез өсөбү? Жок, барын коллектив өстү. Жок, ошону бирөөсү жооп берчү. Бул сары чачтуулар, кара чачтуулар, кызыл. Кара деди. Кызыктуу суроо экен, Медина. Дароо көрүп чыктык. Кандай деп ойлойсуз өзүңүз? Кара чачтуулардыкы го. кызыл деп ойлоп атам да. Тең талашуучуларчы, балким сиздер сары деп ойлоп жатасыздар. Сары деп ойлоп жатасыздар. Тобу менен жоопту эч ким деле билбейт окшойт. Бул жакта биз болсо Раянанын жообун кабыл алабыз. Раяна бизге кара чачтуулар деп айтып кетти. Раяна, сизге ысык салам жолдойбуз. Эгерде бизди көрүп калсаңыз, жана туура жоопту чогуу алалы. Кимдин сакалы тез өсөт? Раяна, булар сары чачтуулар экендигин жаттап калыңыздар. Кызык болушу мүмкүн. Баарыбыз деле чындыгында жашоодо кара чачтуулардын сакалы көбүрөөк өсөт деп ойлошубуз ыктымал, бирок изилдөөлөрдүн натыйжасында бул сары чачтуулар экен. Тилекке каршы Алодоски оюнубуздун алкагында бир дагы команда туура азыркы учурда жоопту уккан жокпуз. Ошол себептен биздин Алодоски оюнубузда 0-0, жыйынтыктаганда 3-0. Алдыда дагы эле биздин учурда TikTok командабыз келе жатат. Биз болсо биздин дүйнө жүзүндөгү сүйүктүү оюндардын бирине өтмөкчүбүз. Аталышы крокодил.
Крокодил ойыны. 1,5 мүнөттүн ичинде команда мүмкүн болушунча биздин экранда пайда болгон сөздөрдү табышы керек. Алардын арасында тамак аштар, жаныбарлар, белгилүү буюмдар болушу мүмкүн. Биринчиси кыймыл менен сөз чыгарбастан, үн чыгарбастан түшүндүрүп берүү керек. Экинчиси болсо ал сөздөрдү табуу керек. Ар бир командага буга чейин айтып кеткендей эле 90 секунд убакыт берилет. Түшүндүрмө созулуп кетсе, кийинки сөзгө өтсө болот. Бул оюнду TikTok командасы ачып бермекчи, даярбызбы? Убакыт кетти. Жыт. Мусор. Самын. Душ. Суу. Кийинкисин сураны да. Галстук. Азаматсыз. Открытка. Мурут. Сакал. Үй. Кийинкисин сураны да. Үй. Акча берип. Домохозяйка. Эшик. Акчасын айт. Берет. Кассир. Банк. Кийинкисин сураны да. Шпагат. Ат. Щетка. Бут. Щетка. Азаматсыздар, акыркы сөз Медина бул салфетка сөзү болчу. Бирок жакшы жыйынтык көргөз алдыңыздар. Жана бичилер катары 1 секундка жетпей шпагат сөзүн таптыңыздар. Биз болсо кезекти дароо эле учурда Instagram командасына берели. Крокодил оюнун учурда Instagram командасы улантууда. Даярбызбы? Ооба, даярбыз. 1,5 мүнөт убакыт сиздерге берилет. Убакыт кетти. Кийинкисин сураны да. Чорпуртук, жейт, шоколад, борсок, Азаматсыз. шляпа, шөкүлө, шамал, Кийинкисин сураны да. юбка, мурун, клоун, кролик, зоопарк, коюн, Кийинкисин сураны да. кенгуру болчу, шым, клоун, не болду? Шым, юбка, көйнөк, Кийинкисин сураны да. ойлонуп атып. Мен ойлонуп атам. Бир ой. Көз айнек. Ботаник. Убакыт бүттү. Учурда Элиза аябай жакшы көргөздү деп айта аламын. Тилекке каршы Айгерим көп сөздөрдү таба алган жок. Биринчи сөздү өтүп кеттик. Календарь сөзүн, борсокту таптык. Вертолетту аябай жакшы көргөзүп атты. Жана эң эле оңой сөздөрдү цирк, колготки, анан панда сөзүн таба алган жокпуз. Бирок байкасак Элиза аябай аракет кылдыңыз. Азаматсыздар, биз болсо крокодил оюнун жыйынтык таба алалы. Биринчиден болуп бул оюнду TikTok командасы ачып берди жана TikTok командасы 4 сөздү туура тапты.
Азаматсыздар. Тең тайлашуучулар Instagram командасына бир эле сөз жетишпей калды. 3 сөздү туура тапканга жетиштиңиздер. Жана жыйынтыктаганда бир халва балды биз TikTok командасына ыйгарабыз. Жыйынтыктаганда 4-0. Эмеси жыйынтыктоочу оюнубузга кезекти бермекчүбүз. Артикуляциянын жардамы менен азыр оозундан окуу оюнуна өтмөкчүбүз. Оозумдан окуу. Катышуучулардын бири наушник тагынып эч нерсе укпастан, экинчиси артикуляциянын жардамы менен эмне деп жатканын, кайсыл сөздү айтып жаткандыгын табышы керек. Ал сөздөр сөзсүз түрдө биздин сыналыбызда пайда болмокчу. Ар бир командага 90 секунд убакыт берилет. Түшүндүрмө созулуп кетсе, кийинки сөзгө өтсө болот. Бул оюнду сиздер байкагандай эле Instagram командасы ачып бермекчи. Наушникти Элиза тагынат, тагына берсеңиз болот. Артикуляциянын жардамы менен колдорду, кыймылдарды кошпойбуз, жөн гана ооз менен дал сөздөрдү айтабыз. Жана аябай кыйкырбайбыз. Жана азыр Элиза тагынып бүтсүн. Тагындык. Үстүгө катышпайсың жок. Тагындык, мен болсо музыканы коёюн. Жана үнүн көтөрөйүн. Жада калса музыка бизге чейин угулууда. Убакыт кетти. Күн чыгарсаңыз болот. Тамга. Араба. Тамга. 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 Мыга. Тамга. Табра. Жок. Тамга. Табак. Тамга. Табак. Тамга. Кийинкиси. Кийинкиси сурамында. Саз. Жан. Саз. Жан. Сазы. Жан. Саз. Саз. Жаш. Саз. Кийинкиси. Соңкөл. 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 Жөжө. Соңкөл. Соңкөл. Кийинки. Кийинкиси. Дастан. 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 Жок, кийинки. Кийинкиси. Бука. Бурак. Бука. К. Бурак. Бука. Бурак. Бука. Кийинкиси. Көпөлөк. Көпөлөк. Сериал. Сериал. Шоколад. Сериал. Календарь. Сериал. Кийинки. Кийинкиси. Осу жаш кымылдатчы. Жираф. Жираф. Шкаф. Жираф. Шкаф. Жираф. 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 Раф. Жираф. Жираф. Кийинки. Убакыт бүттү. Бул оюндун алкагында чындыгында кээ бир командалар бир дагы сөздөрдү таппай калышат. Бирок Instagram командасы сиздер бир сөздү тапканга жетиштиңиздер. Мен болсо кайсы сөздөр таппай калыңыздар окуп кетейин. Булар тамга, саз, соңкөл, дастан, бука, сериал жана жираф сөздөрү болчу. Көпөлөк сөзүн туура таптыңыздар. Эмесе кезекти болсо биз азыр TikTok командасына бермекчибиз. Учурда оозумдан окуу оюнун биз TikTok командасына кезекти бермекчибиз. Сиздер байкагандай эле наушникти Медина тагын олтурат. Мен болсо музыканы коюп үнүн көтөрөйүн. Убакыт кетти. Юрист. Ю. Ку. Ю. Су. Ю. Ту. Ю. Му. Ю. Ну. Ю. Юрист. Ну. Юрист. Кийинкиси. Кыш. Кыш. Сы. Кыш. Су. Кыш. Ты. Кыш. Сы. Кыш. Кышы. Кыш. Сы. Кы. Зы. Кы. Кыш. З. Кийинкиси. Швабра. Ш. 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 Швабра. Швабра. Ж. Ш. Ш. З. Мы. Ш. 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 Кийинкиси. Кийинкиси сурам. Сүйүү. Ку. Сü. Ту. Сü. Ну. Му. Сü.
Сүйүү. Сүү. Ну. Сүү. Сы. Сүйүү. Сы. Сы. Со. Сүү. Су. Сүү. Су. Сүйүү. Су. Сүү. Сүү. Су. Сүү. Му. Сүү. Су. Чимын. Чымын. Гигиси? Эскалатор. Эскалатор. Уақыт бүттү. Менин оюмча учурда TikTok командасы биринчи тамганы табайын деп эле жетишип жатты окшойт деп ойлоп жатамын. Биринчи тамганы эле күтүп отурдуңуз да Медина, эмне себептен? Андан кийин может оңой болмок. Балким толугу менен сөздөрдү айтып көрсөңүздөр, көбүрөөк сөздөрдү тапмаксыздар. Мен болсо биринчи кезекте Озумдан окуу оюнун жыйынтыктап алайын. Ар бир команда тең бир-бирден сөздөрдү таптыңыздар. Азаматсыздар, ар бир команданы биз колдомокчубуз. Жана Озумдан окуу оюнунун алкагында ар бир командага бир хаба балдан ыйгарабыз. Биз болсо жыйынтыктаганга кезек келди. Бир нече убакыттардан кийин оюнубузду толугу менен жыйынтыктамакчыбыз. Буга чейин биз Озумдан окуу оюнунда ар бир командага бир-бирден хабабадарды ыйгарганбыз. Жана жыйынтыктаганда 4-1. Таза жеңиш. Учурда TikTok социалдык тармагы жеңип кетти деп айта аламын. Куттуктайбыз сиздерди. Биздин демөчүлөрүбүздөн өзгөчө белектерди кабыл алып коюңуздар. Жана албетте Instagramдагы биздин жашообузду аябай маанилүү социалдык тармактардын бири. Ошондуктан активдүү катышканыңыздарга Instagram командасы сиздерге белектерибиз. Рахмат. Учурда биз оюнубузду жыйынтыктап алдык. Жана TikTok командасы бүгүн жеңип кетти. Жана толугу менен биз катышуучулар менен сиздерди дагы бир жолу тааныштырып кетели. TikTok командасында бүгүн Акманай би ансамбли келип кетишти. Алар Медина Уланова жана Айсезим Акылбек кызы. Тең тайлашуучулар катары Instagram командасында Баян би ансамбли Айгерим Мурзакулова жана Элиза Капарова. Ар бирөөңүздөргө биз чыгармачылык ийгилик кааламакчыбыз. Баян, Акманай би ансамбльдер бизди кубандырып жана жакшылыктарда бизди ушундай жакшы бийлерди, номерлерди тартуулап жүрө бериңиздер. Биз болсо телекөрүүчүлөр менен коштошпойбуз. Жөн гана кийинки чыгарылыштарга чейин амандашканча.